Каяктан келдиңиздер, эмне менен келдиңиздер? Максат. Мен юрист, завод Түштүк цемент заводунун юристи болуп иштейм. Атым Эрмек, фамилиям Бутитов. Бул тарап тоже биздин представитель. Спекалимов. О добровольном исполнении заявления доверенность için özüm доверенностью бар. Şu добровольный эмени окуп, руководство приказ чыгарды об отмене приказа. Кичине катуураак сүйлөсөк Об отмене приказа номер 72-К от 14 апреля 2021 года об увольнении Азамата Джапаровича. Отменить приказ об увольнении Азамата Джапаровича, восстановить на прежнюю должность менеджера по экономической безопасности, ну и внести соответствующую запись. Вот этот приказ. Это мы вам сейчас на руки дадим под роспись. Уведомление работника о восстановлении на работе. То же самое, это адресовано ССГ. Сразу вручить. Да, вот я вам тоже вручаю здесь подпись генерального директора о том, что уведомляем, что на основании решений судов Науканского районного суда, Волжского областного суда, Верховного суда, значит, отменен приказ о прекращении своей трудовой и предлагаем приступить к исполнению ваших обязанностей с 9 ноября. Ну и указано рабочее время с 8 до 16:45 минут. Это вам как уведомление идет. Бұл уведомление сіз қолдап қойсаңыз, Азамат Джапарович. Ручкаңыз бар? кандай Сен тостай турган. Толуктоолор жок, соттун чечимин талап, аткаруу документ талап кылуу менен аткарылыптыр. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Ошол биз соттун чечимин аткарабыз. Эч кандай талашсыз. Демек Кытай ишкер бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына баш ийди. Кытай бүгүнкү түштүк жүк цемент заводу өзүнүн талапка койгон эмелерин бар жолун аткардагы мыйзамдын талабына жооп толугу менен баш ийди. Кыргыз мамлекетинин мыйзамына баш ийди. Хорошо, урматтуу сот аткаруучулар, биринчиден силерге ыраазычылык билдирем. Мына 3 жылдан бери соттун чечимин аткара албай, канча деген ызы чуу, канча деген сыноолор силердин башыңардан өттү. Эсиңерге салып кетсем, 21-жылы сот аткаруучунун мажбуриетинде барганбыз. Ошондо дагы соттун чечимин аткарган жок, мыйзамга баш ийбей. Ошол дагы ЮКЦ заводунун охранасына буйрук берип, сот аткаруучулар киргизбегиле деп, анда мен коомчулукка чагылдырганмын. Бүгүн мына добровольно аткарганга өздөрү келишиптир. Бүгүн 9-ында мажбур иретинде биз барышыбыз керек эле. Бирок мындай кабар келди. Өздөрү добровольно аткарабыз депчи. Эми учур менен пайдаланып, мен Кыргыз элиме дагы ыраазычылык билдирем. Биринчиден эмнеге дегенде ошол эл бар экен, элдин арасында биз барбыз. Эл колдогон үчүн, эл соц тармактарда комментарий жазган үчүн мени колдоп, мыйзам бардыгында бирдей иштеш керек деп. Элдин күчү менен, коомчулуктун күчү менен биз бүгүн мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү орноттук. Туурабы? Бул соттун чечимин мурун эле аткарсаңар болот эле. Туурабы? Ошончо ызы чуу, ошончо тополоң кылбайчы. Мыйзамга бардыгыбыз баш ийишибиз керек. Мыйзамга Кытай болобу, орус болобу, кыргыз болобу, керек болсо Садыр Жапаров президентибиз дагы мыйзамга баш ийип жүрөт, туурабы? Эмне үчүн бир Кытай ишкер Кыргызстанга келип, биздин кен байлыктарыбызды иштетип, миллиондогон пайдаларды көрүп, бирок биздин жогорку соттун чечимин аткарбай келатат, туурабы? Буну ошону аткарып койсо болот эле да. Бул экинчи чечим чыкты, туурабы? Экинчи жолу жогорку сот чечим чыгарды. Соттун чечимин өзгөртүүгө болбойт. Соттун чечими толук аткарылыш керек. Болду. Кытай болсо ар кандай шылтоолор табып, баш ийбей тополоң кылып жүрдү. Андай болбойт да мыйзамдуу өлкөдө. Азыр мына биздин урматтуу президентибиз коррупция менен күрөшүп атат, мыйзамдуулукту орнотуп атат.
А Кытай ишкер баш ийбей жүрөт. Туура эмеспи бул нерсе? Андан сырткары бул Кытай ишкер коррупционер, мен ачык эле айтып келатканмын. 150 миллион сом мамлекетке мен төлөттүрдүм. Менин салымым бар ошол жерде. Дагы 150 миллион мамлекетке мен кайтартырам. Мен билем дагы кандай коррупциялык схемалар бар аякта. А карапайым элибиз чаң жутуп жүрөт ошол жерде. Биздин кем байлыктарыбыз талкаланып атат. Хорошо, азырынча мен бул менен тааныштырбайм, кол койбойм. Эмне дегенде мен Кытай ишкер менен башчысы менен өзүм жолугушум керек. Аны мен сүйлөшүшүм керек. Кандай багытта биз иш алып барабыз? Коррупцияны биз токтотобузбу же коррупцияны ошентип ары дагы гүлдөтөбүзбү? Салык төлөбөй мамлекетибизди тонойбу мындан ары? Деген бир топ суроолор бар менде. Ошого биз азыр ЮКЦ Цемзаводко барабыз силер менен чогуу. Башкы директорго киребиз. Ошол маселени сүйлөшөбүз, элге чагылдырабыз. Макулбу? Это ваше право. Сот аткаруучулар, силерге чоң рахмат. Алла разы болсун. Бүгүн мыйзамдуулук, адилеттүүлүк орнуду. Баарыңарга чоң рахмат.